НТВ патруль ыкча маалымат программасынын чыгармачыл тобу Бишкек шаарынын аймагынан тартылган кылмыш, кырсык фактылары менен тааныштыруусун улантат. Алгач бүгүнкү чыгарылышта сиздерге даярдалган окуялардын кыскача түрмөгү. Качып отуруп тракторду сүзүп алды да, короче. Представился, оперу полночи, СБ МВД. По остановизу, ведем план переход. Абдрахман номера северном направлении кетиптер, возможно, вы Элебесова жактын көзө кетиши мүмкүн. Окуя болгон жерге сүзүп кеткен адамдын машинесинин мамлекеттик номери түшүп калган. Siz narушение кылып эмне документиңизди көргөзбөй атасыз? Программаны даярдоо үчүн бизге көмөктөшүп жүргөн экипаждын кызматкерлерине тоноочулук катталыптыр. Жабырлануучулар оорукананын бет жаак хирургиясы бөлүмүндө милицияны күтүп жатат деген чакыруу түштү. Албетте, алар менен биздин чыгармачыл топта кошо жөнөдүк. Өзү көрбөй калды, отуруп келдим машинага. Флештер отуруп. Амалана, зарыл ичпей зарыл отурган мен кишиге болгон. Көрсө бул жигитти унаасы менен Арча Бешик конушу тарапта Honda Accord минген айдоочу сүзүп качып кеткен экен. Ошол убактарда жете келген достору менен качкан айдоочунун артынан кууп жөнөшөт. Качкан айдоочу жолдо токтоп турган жол оңдоочу оор техниканын сүрүүчү бөлүгүн сүзүп токтогон. Катуу урулган соккудан улам унаанын ичиндегилер алдыңкы терезени сүзүп денесинен оор жаракат алышыптыр. Айдоочуну кууп келаткан балдардын заматта аларга карата сактаган кеги жоголуп, ооруканага жеткирип келишет. Ана досторум өскөндөн качып отушпайбы? Ана менден качып баратып трактор бар сүздү. Мен машинадан чыгарып, бул дос балам чакырдым. Ключ жок да, берген атмышты. Машина иштебей калып, ключ жок болуп калды. Телефондар жок болуп калып, бул бизге чалып калып, буну чакырдым. Машина экен. Honda Accord мен. Дагы жатат болчу ошокто көчөдө. Берге ошондо Менин машинам менен. Биз алып машина жок болду. Пострадавший ошо кызды. Ана за рулем чегип алган баланы. Эмне алар? Кайерде жол? Биздин көзүбүздө болуптур. Бала чыкканарына Жол кырсыгы кайда болду? Тайлак чөнтөккө. Агыр көдөбү? Мен үйүм жанында отуруп чыктым. Состояние Машина менен диспатчер болгон. Сүзүп кеттим мен, сүзүп кетип, мен сүзөтсүм деп кеттим, сөксөм чыга калып, тепкелесем. Аларыңыз. Биринчи ал сиздин машинеңиз менен сүзүп алды машинаңызды. Менин машинасынан мени сүздү. Мен аны түш машинадан эсин түшүп, короче. Мен уруп салды. Мен аны жыгытып кармайын дегем, эки машина келип туруп тепкелеп кетти. Бетиңиздин алдыңыз ошондо болду, Эмне менен урду? Билбейм, ошо көзүмдө билбей калдым. Мен отуруп калдым, кыскасы тепкелеп салыштыр. Анан кийин үстүнө минип алган баланы отуруп туруп качып кеттим да. Анан кайра аларга жардам берүүнүзгү алып келдиңизби, Анан
токтоо десем болбой эле машинасына отуруп дос балам ключун алып алып кетип калды, качып. Кыскасы байке бизден качып отуруп тракторду сүзүп алды да, короче. Телефонду алып алган, машинанын ключун алып. Дарыгерлер унаанын айнеги беттерин тилип кеткен Айка аттуу кызга операция жасоого киришишти. Бул маалда айдоочу улам ак халатчандар иштеп жаткан бөлмөгө кирүүгө аракеттенип, алардын жумушуна тоскоолдук жаратып жатты. Көзүм тигип атпайбы? Тинч туруп тур да. Жок, мен жалпы болгон эмне? Турем болуп, врачтар обещать этпейт. Я салып көрчүмүн. Арадан көп убакыт өтпөй жол кырсыгына кабылган айдоочунун апасы да ооруканага жетип келип, уулунун жоругуна тынчсызданып баштады. Эти врачтарда жок бекен. Врачтар азыр карап атат. Вирусун операция болот. Этип дип атат. Бүтсүн. Акча. Не болду? Иштен сүз табылды, ата. Бир машинада Жок, бак эле сүз табылды. Сен де? Кайта. Кызым. Анне айтасың? Ошол соороо келди. Я. Ошол соороо келди. Кызматтан ошол айдап кетти. Эмне ичесиң? Өзүн адаттан тыш алып жүргөн жигит апасына да баш бербей, улам дарыгерлердин бөлмөсүнө кирүүгө аракет кылып, кызда калган iPhone 5 телефонумду алып чыгып бергиле деп кыйкырынып сөгүнүп жатты. Сыягы жигитке Айка аттуу кыздын ден соолугунан да iPhone телефону зарыл окшойт. Окуянын мындан аркы бөлүгүн сиздерге комментарийсиз сунуштайбыз. Дайте телефон, Айка, где телефон, пожалуйста, дайте телефон. Айка, дайте телефон. Сейчас я тебе дам ключ. Подождите, а? Телефон, алып ключ. Телефон, алып ключ. Телефон, алып ключ. Телефон, алып ключ. Мен Айкада. Ребята, Айка, вот телефон работает? Ойнас бар? Айта отпаймын. Bir балчы бір қолашын болбайды. Не oldu? Kim Я iPhone 5 var апа. Алып бір күч. İşte қолы. Это. Макета. Если у нас такой машины, то лучше берем. Машина не oldu lan? Şimdi bu машина. Kim burada olacak? Ayka'da kızım da. Doğumla tartma, poltak, polak. Ha bu ağa çeyim bu balların menен da uçtaşmadı. Uçlaşma. Hayır bu ballar жеткирип келдесиздер да? Ошо өздөрү күнөөлүү болчу, ошо сүйлөшүп. Аны урушту да атты. Ошо. Эмне, уят болсо, класс уят. Кызматчы, акылы, şu төресе. Бар эмес өзүсү. Мен касан чалчымын, өзүм проблемам. Арслан. Өзүм өлүп бүтүп болгон эле, бар эмесчи. Ben atmayayım beni bana. Ya görgüm келет о. Görürsün nasıl? Бет мондан тигип атат, ишине атасың, мондан тигип атат. Ишине атасың? Ben tiksinген болотун ем. Көрөт элем да. Представился оперу полночи, СБМВД. СБМВД öyle gelmedin mi? Бул эки жигит шаардын Максим Горький, Шабдан Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде иштеп жатышкан патруль кызматкерлерине басып келип, алакандай айфондун камерасын аларга такап, өздөрүн ИИМдин өздүк кызматынан келдик деп ар кандай суроолорду берип баштаган. Ал арада жигиттердин бири чөнтөгүнөн сүрөтү айрылган күбөлүктү көтөрүп чыгып, патрулчуларга көрсөтүүгө да үлгүрүптүр.
Кийинчерээк жигиттер милиция бөлүмүнө жеткирилип, тергөөчүгө өткөрүлүп берилди. Кызыгы бул экөө үчүн эле өздүк кызматта иштер иштебеси табышмак бойдон калды. Гайдер текшерип аткан. Силерге гайдер ишенген студент деп. Я видеосун неге? Жигиттер болбойт. İşte otlar vaktileri de dokumentten var mı? Özden dağının çok iyi. Где прописано, живете где? Пока? Шеф, положи мне. Я установочный астында. Конечно, да, установочный. Болса да, я установочный. Sevap. Özden dokumentten çok iyilik ne olsa, tüm böyle satılmış bir sağladı. YouTube'dan bir de böyle görüyorlar, şuna koydum, bu götürüyor. Не пострелял. Алло? Не дал. Устроить надо перенарвал. Подожди. Şunu da şart atışalım var. Это подделка документов считается. Siz PN'nin hizmetkarlarının tekşir atınız. Aktivist bol? SBM'nin hizmetkarları tekşir yapıyorlar. Siz жаңа айтпадыңыз бізге. Улуктан келдик, улук тарап деп жөнөткөн бизди, ошонун негизинде тартып текшерип атабыз деп. Патрулчуларды коркута коем деп өздөрү кылтакка түшкөн жигиттер бүгүнкү жортуулууна жакшы эле даярдыктарды көрүшкөн окшойт. Эки жигитке тиешелүү ак түстөгү Mazda Demio унасы аларды милиция кармап кеткен көчөгө жакын жерде токтотулган жеринен табылды. Айнектери караңгылатылган Мазданы минип, караңгы аралаш кайгуулчуларды кабатырга салгысы келген эки азаматтын жоругу иликтөөгө алынды. Таңкы саат 6. Кала тургундарынын көпчүлүгү таңкы таттуу уйкусунан ойгон элек маал. Патрулдук милициянын унаасы Бишкек шаарынын Абдрахманов, Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишине шашылыш чакыруу менен баратат. Абдрахманов менен северный направление кетиптир, возможно, ылдый Элебесова жакты көздөй кетиши мүмкүн. Ылдый жакта эмгичи отан өзү курам бар болсо, ылдый жакта Элебесова жакты жакшыраак карабачы жолго чыгып туруп. Мындан бир аз мурдаракта айтылган даректе жөө жүргүнчүнү унаа сүзүп кетиптир. Жөө адам унаанын астына кыпчылып 100 метрдей аралыкка чейин сүрөлүп, ошол жерден жан берген. Айдоочу кырсык болгон даректен из жашырып кетүүгө үлгүрүптүр. Бирок качкан айдоочу унаасынын мамлекеттик номери түшүп калганын, милиция бат эле аны таап жоопко тартарын аңдабаса деле керек. Делип күбөлөрдүн айтышы боюнча адамды сүзүп кеткен автомашина болжолу менен Toyota Camry үлгүсүндө болгон, кара түстөгү жана окуя болгон жерге сүзүп кеткен адамдын машинесинин мамлекеттик номери түшүп калган. Бул факт боюнча бизден тез арада ориентировка берилип, жана шаар боюнча план перехватка жарыяланган. Азыркы убакта бул факт боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Ошол жерде машина издөөгө алынды. Шаардын ар кайсы булуң бурчтарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап жүргөн кайгуулчуларга билдирүү таратылып, шектүү унаа менен айдоочуга издөө жарыяланды. Окуядан чай кайнамдай убакыт өткөндө Ала Үйдөн бир кичи район тарапта патрулдук милициянын кызматкерлерине бир крутой айдоочу документтерин бербей жатыптыр деген маалымат келип түштү. Бул маалда айланага жарык түшүп, күн чыгып калган. Биздин чыгармачыл топ айтылган дарек боюнча барганда Ауезов чүй көчөлөрүнүн кесилишинде кара түстөгү жылтылдаган Lexus унаасын кайгуулчулар тегеректеп жүрүшкөнүнө күбө болдук. Жашы 20 жаштар чамалуу эки кыргыз жигит машинесинин терезесин бир аз ачып алып, инспекторлорго өздөрүнүн биларман экенин ашкерлеп отуруп
туруптур. Однако, вы как сотрудник, вы же понимаете, что для кого написано обязанности водителя, обязанности сотрудника? Это что, просто так, что ли, черным по белому? Ну вот я и что говорю. Я из-за этого говорю, административный кодекс как и обязывает нас, сотрудников, так и обязывает так вас, как водителя, понимаете? Он обязывает и вас. Ну я и что говорю. У нас есть такие же права, как и у вас, понимаете? Немене трансфер налог боюнча квитанцияңызды барбы документ? Мейске удостоверениени көргөздүм, бардыгын көргөздүм. Книга ориентировканы көргөздүм. Мейске дагы түшүндүрүп атам. Түшүнбөсөңүз ал менин ишим эмес. Мейске дагы кыргызча түшүндүрүп атам. Ваши проблемы. Мен сизге кыргызча айтып атам. Кыргызча айтып атам мен сизге. Түшүнбөсөңүз мен күбөн эмес. Сизге дагы айтып атам. Переводчик билетти, переводчик түшүнбөсөң. Переводчик алып келейин, которуп берип турган кишини. Мен сөзүм. Переводчика? Переведите все. Официальный переводчик керекпи? Хорошо, аны да чакырып алсыз азыр. Сиз нарушение кылып, эмне документиңизди көргөзбөй атасыз? Ответьте теперь на один вопрос. Да, я вас слушаю. Это нормально, то, что инспектор на частной машине подрезает мою машину, останавливает прямо в перекрестке? Тимур Алмамбетович, давайте я вам объясню. По закону, Исключительный случай. Кыргызской Республики на машине должны быть специальные знаки. Из-за того, что у меня гражданская машина, я не могу вас в каких-то случаях просто взять и упустить. Нет, послушайте, взять и сказать, вот у меня гражданская машина, преступник едет на машине, я не стал за ним гнаться. Я это так тоже не могу, понимаете? Как? Я говорю, исключительных случаев, да, это прописано все везде, по закону это положено. Как? Я ознакомился с этим. Эки балакайга караганда өз жумушуна тиешелүү мыйзамдарды чемичкедей чаккан инспектор акыры алардын документтерин колуна алып, протокол толтурулуп баштады. Аңгыча шаардык патрулдук милиция башкармалыгынын башчысы жоон топ жетекчилери менен жетип келип, Крутой балакайларга кыпкыргызча эле сүйлөп, аларга акыл насаатын айтты. Сөздөр үчүн биз да жеңип келдик, ошон үчүн. Ошого чейин, ошол жерден 102-ге чалсак 102 келмек, 5 мүнөт келет. 102-ге чалбасаңыз, мени мындай 102-ге чал десем булардан мен неге чалам деп. Чала керекпи чакырмын, баарында чалганда мына өзү менен. Ошол мана камерада бул камерага тартып атты, камераны көрсөм, ону ачкан айтат. Мен 102-ге Тимур. Мана өзү айтпады, мен айтпадым, устатмага чал дедим. Мен неге чалам деп, давай чал, начальниктен чакырып бияка келкесин енді. Мыйзам чегинде сиз биринчи өзүңүз мыйзамды аткарыңыз. Мыйзам аткарбаган кызматкер болобу, жаран болобу, ал кишиге чара колдонулат. Ошон үчүн мыйзам болот. Түшүндүңүзбү? Мындан ары мындай кылбаңыз. Түшүндүңүзбү? Эгерде кызматкер бирөө тура эмес болсо, 102-ге сообщение бериңиз. Өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн. Эгерде водитель же бир кылмыскер болсо, сиздин коопсуздугуңуз, ал сиздин мындай айтканда кызыкчылыгыңыз, коопсуздугуңуз бизде атайын ишеним менен берилди. Ошон үчүн биз ошону аткарышыбыз керек. Түшүндүңүзбү? Окуя ушуну менен эле бүтүп калбай, уламдан улам өрчүп, чакыртылган эксперт криминалисттер күбөлөрдүн катышуусунда жигиттердин унаасын тинтүүгө алууга киришти. Тинтүү маалында Lexustун жүк салуучу бөлүгүнөн Тим 13 деген жазуусу бар жасалма мамлекеттик номерлер табылды. Что за номер? А это сувенирный мой друг привез в Турцию. Это сувенирный? Сувенирный. Никаких же знаков, ничего же нет. Айдалган номер үчүн эле бар, жапчылган. Жапчаң менен турмакта. Чечилип жабылган Магазинде жасап экен өзү немеси. Аэропортта. Ошо жасап калган. Үйүнө алып койбойсуз, зачем транспортко салып алып кетесиз? Мен просто бир да жол калган. Үйгө коюп коюңуз. Если обратно дадут, без проблем. Мындай неметсеңиз. Мындай калмайт, вообще калган. Жана стандарт размерин ошондой кылат да. Да, подойти размер. Чоңураак кылып, кичи керек кылып. Алмамбет. Если было бы в таком состоянии, не было бы. Ни разу не надо. Квадрат
Түшкөндө не болушу? Алдын артына изъятие болды? Келерсің, қалған жоқ та, по факту мы не с этими номерами же. Момент остановки не с этим номером, но данный... Без проблем, изъятие қыларыңыз, без проблем, просто... Это же сувенир, если законом не запрещается. Дальше. Патрулдук милиция кызматкерлерин убара кылгысы келген жигиттер андан ары наркологиялык борборго жеткирилип, текшерүүдөн өткөндө айдоочу таза чыгып, жүргүнчү досу спирт ичимдигин ичкендиги аныкталды. Sizge şunu требует, Чуть-чуть помочи. Если не хочешь, то ты тормози. Ваше трезвое. Наркотики вы не употребляете. Все? А у него есть алкоголь. Я пил вчера. Все. Сядьте. Отсюда встать. Ошентип инспекторларды көзүнө илбей өз эне тилин жээрип, орусча сүйлөшкүсү келген крутой жигиттерге административдик протоколдор толтурулуп, мыйзамда белгиленген айыптарга жыгылышты. Эсиңиздерге сала кетсек, крутой жигиттердин окуясына чейин биз сиздерге жөө жүргүнчүнү сүзүп, айдоочу кырсык болгон жерден качып кеткенин айтып бердик эле. Бул сиздер көрүп турган жигит ошол каза болгон адамдын өлүмүнө шектелип кармалыптыр. Тагайбек Куламантур, 1997 года рождения, прав не имею, был задержан за автонаезд. Водительское удостоверение не получал и не имею. Вот. Водительское удостоверение не получал и не имею. Был задержан за автонаезд убийство со смертельным событием на Бакамбаева, Советская. Я ехал со стороны Горькой и в последний момент заметил пешехода, когда он сидел на перекрестке, и после чего я скрылся с места ДТП.